Эсенгул карыянын кыялы өтө чорт, жалкоо, нааданыраак келини боло турган. Ал ким болбосун алданан чыккан адамды жумшап жиберип отуруп калчу. Бир сапар кайнатасы келинин сынап көрмөкчү болду. Үйгө акырын кирип, тамагын кыра жөтөлмүш болуп, өзүнүн келгенин билдирет. Ары карап алып кендир капка таруу салып жаткан келини эшик тарапты карагандан да ээрнип: «Эй, ким болсоң да каалган түндө турган соку менен сок билекти мага алып берчи» дейт. Келинин уялтып коеюн деген аксакал соку менен сок билекти алып берет. Кайнатасын көрүп өзүн жоготуп чочумуш болгон келин: «Ой, бул сиз белеңиз. Муну кайра ордуна алып барып коюңуз, мен өзүм эле алып алам» дептир.